Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети. Кыргызстанда эң алгач ачылган бул факультет 6 кафедраны кучагына камтыйт. Анатомия, физиология, акушердик хирургия, жаныбарлардын ички ылаңдары, жугуштуу жана жугушсуз ылаңдар, ветеринардык санитардык экспертиза, биотехнология кафедрасы. Факультет соңку 5-6 жылда бардык лабораторияларын заманбап жабдуулар менен камсыздоого жетишип, ал тургай май айында көз карансыз аккредитациядан өттү. Болочок ветеринарларды даярдаган жамааттын максаты бийик, аракети күч. Негизги факультеттин эмеси максаты бул жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, ветеринария жагынан, биотехнология багытында. Андан башка бул негизги билим берүү, илим, ошондой эле кайра даярдоо багытында иш алып барат. Айыл чарба министрликте болобу, билим берүү жагынан болобу, же болбосо жеке ветврачтар болобу, дайым ошондой повышение квалификация, то есть билимин жогорулатуу курстарды өтүп турабыз. Биз атайын ошондой өтүүгө лицензиябыз бар, лицензия алганбыз. Ошол негизинде ар дайым ушундай иш чараларды алып барып турат да. Бул ветврач илгертен келаткан кесип да. Бул кесип, бул бир жагынан мына Кыргызстан бул мал чарбасы айбы керектүү өнүккөн өлкө болуп эсептелет. То есть бул мал чарбасы болгондон кийин бул ветеринардык врач кесип бул ар дайым керектүү кесип да. Эми жылыга бир 60 орун бул бюджеттин эсебинен, гранттын эсебинен студенттерди кабыл алабыз. Андан башка 50-60 баланы контракттын эсебинен кабыл алабыз. Студенттердин теориялык билимин практика жүзүндө бышыктаган микробиология жана молекулярдык биология лабораториясы. Атайын долбоор алкагында алынган заманбап жабдуулар мал жандыктардын ылаңдарын аныктоого, анализ жүргүзүү менен диагноз коюуга мүмкүнчүлүк түзөт. Бизде көбүнчө микробиологический исследование жүрөт, серологический и молекулярно-биологический ПЦР-анализ коебуз, ИФА-анализ коебуз. И ушу методдорго студенттерибиз үйрөнүп колдонгону, оборудование кантип колдонсо болот, ошолорду үйрөнүп атышат биякта азыр. При помощи вот этих келген оборудование менен биз Кыргызстанда биринчи жолу контагиозный плевропневмония КОС деген кара өпкө түштүктө вспышка болгон, ошого диагноз койгонбуз. Ушу малдардын инфекционный, инвазионный ооруларда биз диагноз кое алабыз бул лабораторияда. УЗИге жаныбар кандай келиш керек, ээси кандай алып келиш керек, ачык алып келиш керек, 12-10 сааттын аралыгында эч нерсе бербеш керек. Анткени бир нерсе, мисалы жөнөкөй эле сүт берип коебу, жөнөкөй эле бир каша берип коебу, ал уже жанагы ичегизинде газ пайда болот дагы, ал газ ультразвуктардын чыгышына аябай тоскоолдук кылат. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде мындан сырткары дагы 3 лаборатория студенттердин билимин тереңдетүүгө кызмат кылат. Адамзатка эле эмес, заман агымына жараша бүтүндөй мал жандыкка да так аныктама коюуга мүмкүнчүлүк жараткан УЗИ аппараты 70-тан тарта үй жаныбарынын бардык түрүн текшерүүдөн өткөрүп, дартын так билип берүүгө жөндөмдүү, алардын канынан тарта этине сөөгүнө чейин аныктама беришкен. Ал тургай илдетке кабылган жаныбарларга операция жасаган лабораториялар бүтүндөй заман талабына шайкеш жабдуулар менен жабдылып, студенттердин терең билим алуусуна, кулагы менен укканды көзү менен көрүүгө шарт түзүлгөн. Возможно, могул ички органдарын тартыш керек болуп атат да. Мындай инородные тела деп коет, бөтөнчө зат жеп алышы мүмкүн, же болбосо авария болушу мүмкүн дейт. Азыр баспай жатат дейт. Ошону азыр биз тартайын деп атабыз. Эң биринчи ал үчүн бизге мындай CR панельный кассета керек. Эми бул предпоследнее поколение десек болот. Рентгенографияда ушуну азыр жаныбардын астына коюп тартабыз. Жазыла турган операцияларды бул жерде оснащениядан диагноз, канын алышат, ар кандай ткандарды исследовать этип туруп диагноз койгонго жардам берет. И ошол эле маалда жогоруда айтылгандай рентген снимок, УЗИ, анализ булардын бардыгы менен оорудун диагнозу такталап дагы бул жерден операция жүргүзүлүп баштайт. Бул операция жасагандан кийин студенттердин көзөмөлүнүн аркасында толугу менен айыгып кеткенге чейин ушул жерде биз перевязка жүргүзөбүз, уколдорду саябыз, капельницалар жасайбыз.
ар кандай лечебный процедураларды бул жерден жүргүзүп турушат балдар. Биохимия лабораториянан молекулярный генетика боюнча бул жер болсо, могу каптал болсо полностью ПЦР анализге ылайыкташтырылган жабдуулар да ошого ылайык турушкан, баш аягынан дери диагностикумдар да бар. Бизде жаш адистер бар, ушу именно генетика боюнча иштеген, ушул жерде анализдерин өткөзүп, мына материал алып келет чарбадан. Өздөрү издеп келишет, кээ бир мал доктурлар практикада иштегендер да жиберип турушат да. Келишим бар, ошолорду алып келип ушул жактан баарын. Реактив диагностикумдардын баары бар. Бул современный учурдагы жабдуулар, жакшы иштейт, бар колдонобуз. Себеби азыркы күндө студенттерге ушуларды көрсөтпөсөк болбойт. Азыркы күндө көп ПЦР анализ айтат, ар кандай анализдерди айтат, көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин, анда маалымат жок болгондон кийин эмеси түшүнүгү жок болот да. Биздин студенттерге бул баары иштешет. Азыркы күндө мынакей балдар экинчи курстун студенттери практика түзүндө өтүп атышат, микроскоп менен таанышып атат. Бул биологический микроскоптор, световой микроскоптор азыр үйрөнүп атат, таанышылышты бул микроскоп менен кантип иштешет, кантип отуруш керек, баарын үйрөтүп атабыз. Азыркы күндө булар уйдун кандарын текшерип атышат.